Assalamu alaikum туғандар. Мына Көкташ, Ақсай айылдарынан шығып, мына Баткенге жол алдық туғандар. Мына Баткенге жол алғанда, мынау бізден талаларды қарап, шундай тамшанасында. Конечно, шундай еш нәрсе отырғызылмаған бош жерге кім ғана қызықпайды турау. Мынау сасатыңның бір жері бош болса, ана сасат энергем не келсін быйыл деп сұрай бересің ғой, сондай эле да. Мына. Нарқы бетті Чаркух деп қой. Чарку. Тажикстанның территориясы нарықта тұрады. Ылдыйда, мынау солар Чаркух айылға қарайды. Қышлақи Чаркух дейді. Мынау болса бұл бізден Қырғызстан мамлекетіміз. Мына Көкташ айылы бүтті. Жерден Көкташ бүтеді. Мына Миңөрік башталады. Ошол жақ Тажикстан. Бұяғы Қырғызстан. Мұрда топылаң болбайды эле. Тажиктардың бардығы мына қырғыздардың ақсақалдар менен дос эле, жаштар менен жаштар дос эле, футбол ойнатылат эле, волейбол болот эле. Мазары, базары бир эле. Бұл мынау сасыған итемген саясатчылар шықты дағы. Бар жоқты сасытты да бұл ақымақтар. Бұлар саяси очко топтош үшін о жерді бұл жерге, бұл жерді ал жерге алмаштырамын, антем, мынтем деп ушулунун эмесинен шундай болуп атат да. Мынаны карагыла. Мына сонун бактар. Мына ушундай кылып ушактын бардыгына сууну аз иче турган жакшы сорттогу өрүктөр, анан бадам, мисте ошолорду отургузуш керек. Мына сууну мына жерден, мына каналдан бул жака тартып сугарса болот. Бардык жолдорун карап, возможносттордун, мүмкүнчүлүктөрдүн бирин коюп жибербестен аракет кылышыбыз керек да. Мына шундай тугандарым. Азыр биз Лейлектен кайттык, Баткенде Бактабат болот. Ошол Баткендеги Бактабатка жөнөдүк. Кудай кааласа Баткенде бүгүн конуп алып, Баткенде эмес, биз суу бою Карабак деген айылга кетип атабыз. Баягы Абдушүкүр Нарматов устаздын, Дамланын айылына кетип атабыз. Кудай кааласа ошактан дагы тартып беребиз. Ал жерде сунун ар жагы эле Тажикстан. Ар жагында эле уже Тажикстан. Өтө жакын. Көрсөтүп беремин ошака барганда. Азыр мына кетип атабыз. Мына биз жана чыкканда, Исфанадан чыкканда, бар жок кар жаап, жөн эле кар басып калды да. Бул жерге мына кайра жаз болуп калды. Кайра жаз. Лето болуп калды да. Картада ошол баягы эмелер картографтардагы ушуну түзгөндө баягындай Кыргызстан менен макулдашпай эле түзүп койгон ошо картографтарды дагы жоопко тартыш керек. Андай кылышка эч кимдин акысы жок. Бизден сураш керек, мына жерлер кимики? Мына приграничный жер болгондон кийин катуу мындай талдап, талкуулап, андан кийин аныгына жетип анан чыгарыш керек да. Жөн эле Бадырың саткан тажик келип эле меники десе жазып берип кое бербей. Туура эмес да. Мына туугандар, Кыргызстандын жери керемет. Мен бардык райондарда болуп келдим туугандар. Кыргыз адамдар бардыгы бирдей, бардык районда бирдей. Эч бири ашык кеми жок, окшош экенбиз. Мен көп жерде отуруп шуну айтам да. Кыргыздар бири-бирибизге аябай окшошпуз деп. Мына туугандар, ландшафты карагыла кандай. Ушундай таштак, ушундай суу жок жерлерде
адамдар жашап атышат. Мына ошол 26 миллиард сомду мына ушул жерге суу чыгарганы салыш керек. Мына ушул жерлердин баардыгына канал